Bir дарыгерди тумушка муштаган видео тарады. Андан улуу болуп туруп, андан кызматтуу ордуңузда улуу болуп туруп, аны тумушка койгонуңуз караандай калып булчу. Тынчтык болуш керек го баштачы, анан жумуш жакшы жасайсың го. Эми ошол убакта бул дагы пациент үчүн. Саламат сактоо министринин өкүл баласы деп жатасыз да, эмнеге таянып айтып жатасыз? Ал эл оозунда айтылып келатат. Балким келинчегиңиз тараптан болуп жүрөт. Неге эки өкүлөөнү коюп жүрөт? Таштатып койчу, уже списание кылып, мен аны сатып алдым мен. Дагы башка кесиптештеримди өз оюңарды айткыла деп чакырып кетем. Төрөгө, тендердик комиссияга төрөгөнгө. Анан сизди кылып койгон, бул сиз билбейсиз аны. Мен билбейм аны. Бул ал жерде мен пикир келишпестик эле болуп калды. А негизи мамилеңер кандай? Жакшы элеби? Коркпогула, чындыктан тайбагыла. Где-то 1,5 жок болуп кетиптир. Ошолдугу отделение чыгып кетти. Потому что мен саат 5:30 чейин жок болуп калып, пациенттер без присмотра калып калган. Береңер сындык деп ошонто айтты. Мен алып барып бер деди, алып барып бердим деп, мен анын приказын аткаргам деп, еще дагы буга ошол ишине дагы бир иш кошулат. А мүмкүн тескерисинче менин артыман аңдып, муну мындай кылыш керек, сабаш керек, же өлтүрүш керек деген мүмкүн. Элдин саламаттыгы биринчи орунда болуш керек. Бир-эки күн илгери социалдык тармактарда бир дарыгерди тумушка муштаган видео тарады. Ал ошо тумушка муштаган видеонун ээси ушул жакта иштейт деп айтып атышат. Ушул жака биз келдик. Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Мен соңуз жакшы. Темирлан менен. Фамилиям Сейитбекул. Сокол медиадан. Келип калдык сизге. Куш келипсиңер. Рахмат. Монда кетип коеюнчу. Үнүңүз тонураак болсун деген. Жумушчу жанактабы? Жумуш ушул жерде. Иштериңиздер жакшы. Жакшы буюрса. Анча-мынча эле ызычуу болбосо. Же көп эле ызычуу болдубу? Эми кече соцсетте неме болуп ошондой бир тараптуу общественный резонанс чыгып кетиптир. Анан Дегенкиси өзү мындай кандай деп ойлойсуз? Ассалам алейкум. Амансыздарбы, жакшысыздарбы? Ол өзүңүз менен сүйлөшүп алсак, жакшысыздарбы? Саламатсызбы? Дегенкиси кандай болду элем анда? Дегиси бул ал жерде главврач деп жүрбөйбү? По идее бул институттун өзүнүн директору бул киши Шабыралиев Самин Эсенбекович. Мен орун басары болуп иштейм. Сиз орун басарсыз. Сиз башка дарыгер эмессиз. Жок, мен директордун дарылоо иштери боюнча орун басары. То, что мен ошол по пунктам айтып коеюн, биринчи неме боюнча. Мен ал жерде ал бала айтып атпайбы, министрдин өкүл баласы депчи. Азыр ага жете элекпиз. Баягы келиңиз. UFC'ден баштайлы сразу. Муштагандан баштайлы. Жок, муштаган эми ал 2022-жылы март айында болгон. Аябай неме ал убакта мен бул кызматты ээлеген эмес болчумун, анда главврач эмес болчумун. Мен бул кызматта 2023 5-апрелден бери жаңы дайындалдым. Ал кезде катардагы кызматкер. Катардагы эле кызматкер болчумун. Тагыра ошондо оюңузча катардагы кызматкер болуп туруп муштаган болуп туруп. Эми ал жерде экөөбүздүн пикир келишпестигибиз болуп, ал эки жактан эмоционалдуу. Өзүңүз кармай алып кеттиңизби? Жок, эми ошондой ситуация. Мен деле мисалы азыр сизге жакпаган суроолор беришим ыктымал да? Балким. Жок, бериңиз. Эмне десеңиз, беришим ыктымал. Анан ким кепилдик берди чабыйт деп? Жок, Чабыйт. Берип көрүңүз, мен эмоционально жакшы элем. Кармай аласыз. Кармайм. Эмнеге ошондо кармай аласыз? Мындай да, дарыгер өзү адамдын саламаттыгын кароо үчүн милдет алат, ант берет. Чынбы? Адамдын саламаттыгын сактайт. Ага адамдар ишенет, келет. Анан дарыгер болуп туруп, адамдын саламаттыгына залал келтирүү бул канчалык? Мен ал жерде пациенттерди эмес. Жок, пациент эмес, эми ал адам да туурабы? Баары бир. Дарыгер болсо деле. Кандай дейсиз? Эми ал жерде ошондой ситуация болуп калды. Ал уже Тийиштиби? Ал эми ал эки жактан болду. Биз азыр андан кийин ал бала менен күндө эле кол алышып, кучакташып, учурашып, мына кече жакында жентек той берди. Бир 3 ай мурун жентек тоюна барып деле конок болуп келген. Азыр экөөбүздүн ортобузда бир эч кандай бир андай неме жок.
Даже мен баягы эми эмнеси болсо дагычы аны менен сиздер азыр жакшы экенсиздер эр чекпей бекишпейт дейт да урушуңар талаштыңар кайра экөөңүздөр келип пикир табыштыңыздар да бирок бул сиздер жөнөкөй жаран болсоңуздар да бир жөн анын үстүндө сиздер ак халат кийип жүргөндөн кийин бул канчалык деңгээлде моралдык жоопкерчилик алып келет деп ойлоп атам сизгечи моралдык жоопкерчилигиңиз кандай болот өзүңүз кандай деп ойлойсуз күнөөлүү деп сезесизби эми ал убакта ошондой бир неме кетиптир азыр ошол бир жолу өзүңүз муштаганыңызды туура элеби туура деп ойлойсузбу бири бирибизден кечирим сурап неме алганбыз муштаганым туура эмес конечно туура эмес сөзсүз түрдө ошо тез арадан кийин эле чечтиңер беле ошол момент чечишкенбиз анан эми баягы өзүңүздүн бул эми коомчулукка дагы чыгып кетти бул видео баягы өзүңүздүн жоопкерчиликти кандай деп ойлойсуз өзүңүз ошентип бирөөнү өзүңүздүн кол астыңызда иштеген кызматкер ошол кезде ал эми баягы сизден анын эмне дегеним сизден анын даражасы төмөн болчу ординатор болуп келген турбайбы жаңы ошол практика болуп жүргөн турбайбы жаңы эгер мен туура эмес айтсам оңдоп коесуз бул бала ошол жаңы келген турбайбы сизден караганда баягы немеси азыраак экен да бул кухняга аралашкан азыраак экен анан бул бала бул видеону силер эгер бул жерде маалымат үчүн мен айтып коеюн бул видеону бул бала өзү чыгарса эгер башка сөз болчу да бул видеону башка адамдар чыгарып атпайбы то что мен азыр жок макул эми ал экинчи тема ал жөнүндө да мен суроо берем азыр мен дагы бир кызыктырган социалдык тармактарда бирөөлөрүнүн пикири кызыктырды да себеп дегенде ал ошо видеону чыгарган кишинин дагы өзүнүн бул жакта кандайдыр бир мурдакы жетекчилер менен байланыштуу кызыкчылыгы бар деп уктум мен ал жөнүндө да сурап берем ал жөнүндө сиз айтып бересиз экен болгону ушул жерде болгон бир эле сөз болдук да өзүңүз ак халатчан болуп туруп андан улуу болуп туруп андан кызмат ордуңузда улуу болуп туруп аны турмушка койгонуңуз бул эми эгер видеого тартылбай калса деле баягы адамдык сапат адамдык касиетте бирде андай ошол болуп атат эми бул эми өттү эми ошол убакта да конечно туура эмес болду бирок азыр эми ал бала менен айтып атпаймынбы жакшы эле жакшыбыз мына бүгүн тагыраак күнөөңүздү мойнуңузга аласыз Минздравка барып комиссия чакырды Минздравкада барып ал бала айтты министрдин өкүлү боласыз дейт сизди ушул жерде мен мына так маалымат айтып коеюн министр Гүлнара Маришевнага эч кандай туугандык эч кандай өкүл бала алып эч кандай бир связым жок менин өкүл атам өкүл балам азыркы убакта Баткен областынын Кадамжай районунда Баймуратов Залкар деген врач кардиолог ал жөнөкөй эле мен эч кандай жогору жактан сиз тараптан балким келинчегиңиз тараптан болуп жүрөсүз эки өкүл ата өкүл эне коюп жүрүшөт жок бир тараптан жок андай эмес бул мен Гүлнара Маришевна тагыраак жалган маалымат бул аябай болгондой караандай калп маалымат болчу түшүнүктүү ал эми ошо 7 кызматкер кетти жумуштан аягы болуп эң акыркы болуп ошо социалдык тармакка өзүнүн кайрылуусун жасаган ак халатчан тууралуу айтып жатам да кантип жумуштан кетти балким экөөңүздөрдүн ортоңузда пикир келишпестик болду ал да айтып жатат ошондой сыяктуу сиз абдан жумушуңуздан пайдаланып аны кыз ийген имишсиз кандайча бул киши директорубуз 25 мартта премьер-министрдин биз бул институттун директорун премьер-министр Минздравдын представлениясы и премьер-министр назначить этти 25 мартта токтом чыккан ага чейин 4 кызматкер мына менде заявлениялары бар 4 кызматкер өздөрүнүн немеси менен кетишкен себеп алар өз эрки менен өз каалоолору менен жазып беришкен булар ошолор өздөрү частный жеке менчик клиникада биз барып иштейбиз ошол жакта өзүбүз бригада болуп Баканбаевада частный клиника ачылган кардиохирургия ошондо бир топ болуппу бир жамаат болуп иштейбиз деппи ошентип бир неме төртөө өз каалоолору менен арыз жазып кетишкен азыр жанагы окуя болгон жер ушак ооба ушул жер алыстан көрсөк болобу бул жака кирген болбойт бул операциядан кийинки балдар бул жерде ушул жерде болгон
ушул бала да ошол жерде отурат азыр. Сиз муштаган жерде же таяк муш деген жерде? Жок, мына гүл. Ошол келип болгонсуз да, э? Жакта. Не болду эле? Ошол неме болгон, жакта биз жакта немеден түшкөнбүз. Тиги ординатор бала пикир келишпестик болду окшойт, ошондо. Кайча айттыбы? Сөгүндүбү? Сиз укканыңыз боюнча. Мен уккан боюнча пикир келишпестик эле болуп кетти го дейм ал жерде. Менин оюмча да, аябай жинге тийип, намыска тийип сүйлөгөндө адам өзүн кармай албай калат да. Анан эми жай эле пикир келишпестик үчүн эми билегин главврач муштап деп салыш мүмкүн эмес болчу. Ошончо сурап атам эмес эми. Анда главврач эмес болчу, бул жак заведующий болчу. Жок, ошо главврач боло тургандай сиздин акыбалыңыз, деңгээлиңиз бар болчу да. Туурабы? Биегиңиз бар болчу деген да. Түшүндүм. Ал жерде мен пикир келишпестик эле болуп калды. Негизи мамилеңер кандай? Жакшы элеби? Тиги ординатор бала менен деле жакшы, бул жакка заведующий болчу анда. Ортодо биз бөлүштүрүп эле койгонбуз, ошондо. Чоң рахмат. Окуя бул жакта болду. Бирок муш деген бала бөлөк бала. Бирок сиздин үстүңүздөн арызданып социалдык тармактарга чыгарган. Ал бөлөк киши. Ал совсем башка. Эми анан ошончолук аны чыгарып, күйпөлөктөп баягы мен чындыкты айтып атам деп ойлоп бизге да ошондой интервью берди да. Не, намысына тийип койдуңуз беле, жумуштан куудуңуз беле, эмне кылдыңыз эле? Жок, эми түнкү күзөттө дежурствода жок. Бул жерде оор пациенттер жатса. Бияктын баарын таштап коюп. Бул жакты таштап коюп, жок болуп кетиптир. И мага врачтар, ушул бөлүм башчысы мага рапорт түрүндө кайрылды. Анан мен аны куюн деген эле ой, бирок устной мындай замечание берейин деген биринчи. Ал өзү эле келип туруп. Сиз замечание берип жетишпей калдыңызбы ошондо? Жетишпей, мага заявлениясын алып кирип мен частныйдан сунушчу деп, жеке менчик клиникадан мен кеттим деп эле кетип. Бул сиз рапорт жазган экенсиз да? Ошол эмненин негизинде жаздыңыз, кантип жаздыңыз, эмнеге ошол күнү жумушта болгон жок беле, ал дарыгер? Ал күнү ал ночной дежурство, кечки саат 4-тө башталат, таңғы саат 8-ге чейин. Дежурствода 2 врач болот. Кошумча жаш балдар иштейт. Ал күнү саат где-то 1:30 жок болуп кетиптир. Эч кимге айтпаптыр да, может сыртка чыкты, может бирөө жолуктум, может ылдык отделение чыгып кеттим деп. Ошол менен саат 5:30 чейин жок болуп калып, пациенттер без присмотра калып калган. Ошол кезде дежурстводун менен өзүнүн старший врачы бар. Ошонун на основе его рапорта, что ал врач ошол мезгилде жок болчу деген рапорттун иретинде главный дарыгерге секретарь рапорт жазылат да, потому что ал уже рапорт жазгандан кийин мен ага реакция кыла албай токтото албайм да, уже тиги жака. Ошону аны менен ошо түн ичинде баягы дежурда турган дарыгер жазып койду сизге, сиздин атыңызга. Ооба. Анан сиз кайра бул жака жаздыңыз. Бул жака жазылыш керек да, обязательно мера принимать эткиле рапортто. Жанагы жазуусунда жүрбөй, рапорт жазбайм, тиги андай мындай айтты депчи. Ал эртеси күнү 1-2 күндөн келген өзү. Эми на уровне 5 минутка замечание по лечебной части тиги бар болот эми, старший врачтар. Бир күндө 2 рапорт катары менен жазылып кетсе, бираз кичине трудовой книжка жалгасын сезет да. Анан куугунтуктады, тигүү деген сөздөр болот да, наоборот биз на встречу барып, гибкий график, анын үй бүлүк мамилелерине, убактысынын боштугуна карап, дежурстволорун гибкий кылып коюп бергенбиз да. Ошого карасаң ошондой нерселер болуп кетти. Само эми по собственному желанию деп заявление көтөрүп келди. Өзү. Мен барып түшүндүм. Убактым жетишпей эткени, иштей албай эткенмин деген. Каршылык деле көрсөткөн жокпуз. Ансыз мына ортоңордо бир жаман жакшы айтышуу же башка болгон эмес. Жок, буга чейин ал менен саламыбыз түз, жакшынакай эле жүргөнбүз. Ал бул жерде ачыгын айтканда, ал бирөөнүн заказын аткаргандай эле мага сезилүүдө. Бирөөнүн ким? Мурунку директордун болуш керек. Социалдык тармактарда ушул боюнча да жазып жатышат да. Анан мурдакы башкы дарыгердин өкүл баласы экенин жана дагы ошо боюнча ошондой сөз бар. Балким сиз билесиз, толук айтыңызчы. Ошондой себеби үйүндө көп анын хозяйственный частьтарында жумуштарын кылып жүргөндөрүн көргөнбүз да. Анан ушундай приближенный адам болчу, себеп дегенде азыр анын делосын Минздрав көтөрүп атат. Рентген хирургия бир 15 күнүн ичинде эле бир жака барып келе калып, сертификат алып
еще дагы бир диплом алып деген. Ал убакта ошол киши директор болчу. Биздин рентген хирургияга каласаңар көрсөтөм ошол жерде. Ошол жерге барып врач боло калды. Ал жерде бөлүм башчы бар, Абай Турдубаев деген. Ал 5000 операция жасап атам. Менин пациенттерим прям чыркырап күтүп атат дегени, азыр мен журналда көрсөтөм, ал бир да операция жасаган эмес, только экинчи же үчүнчү ассистент болуп кирип жүргөн. Анан өзүнүн биринчи мындан мурунку диплому реаниматолог анестезиолог болчу. Биз бул жакта адам жетишпей, больной көп, кадровый кризис болуп атканына байланыштуу. Бул жактан да биз ага наоборот ставка бергенбиз. Кошумча иште. Ишти алып бара алдыбы? Бир күндө ошондой результат болду. Бул жерде эми ачыгы ал буну пландап эле жүргөндө мурункунун заказын неме кылчу. Ошол бир күн неме кылып. Анан мисалда азыр сөзүңүзгө чыгара алсам, мурдакы жетекчи Колдайбердиев Талай ага дагы иш козголгонун билебиз. Ошо 1 миллион тегерегиндеги акча каражатын мамлекетке келтирген зыяны үчүн дагы төлөп чыкканы боюнча. Анан анын сиз айтып атпайсызбы, анын заказын аткарып атат депчи. Анын сизге карата кандай ою болушу мүмкүн? Сиз анын жолун кесип койдуңузбу, же анын кызматын тартып алдыңызбы, же билбейм. Биринчиден биз экөөбүз кызмат талаша турган немеде эмеспиз. Себеп дегенде бул научно-исследовательский институт хирургии сердца, то есть бул илим изилдөө институту. Ошон үчүн бул жерде минимум кандидат наук деген илимий даража болуш керек. Или доктор. Ал киши менен мен кызмат пока мен буюрса кандидатский кыла элем. Аз калды эми. Ал киши менен мен даже ал менен кресло талашып урушсам деле мен бул жерге директор боло албайт болчумун. Бул жерде проблема ошол. Бизде жогоруда операционный блок курулган. Ал жерде тендер деген комиссияга мени төрага кылып койгон экен. Бул документ 2022 жыл март айында. Ага иш козголо электе. Козголо электе. Аны мен билбейм. Октябрь генеральный прокуратуранын тергөөчүлөрү, по-моему, эгер неме болсо, ноябрда келип, анан мени чакырып, сен бул операционный блокто тендерде сен төрага экенсиң го, эмнеге кол койдуң деп мени сурашканда, мен өзүм таң калдым. Мен ошондо билип атам. Что ал жерде мен тендерный комиссияда төрага экенмин. Анан сизди кылып койгон, бул сиз билбейсиз аны. Мен билбейм аны. Если билсем, бул жерде азыр мына бул операционный болуп аткан иштерди менен мен бул жерде турам эмес или мондой деп мен айтмакмын. Или мен или андан баш тарткам, мен кылбагыла деп баш тарттым. Анан сиз билгенден эмне кылдыңыз? Билгенден кийин анан тергөөчүлөр, то есть текшерүүчүлөр кол коесуң деди, мен кол койбойм дедим. Себеби мен жокмун аяк. Жок, мен эсебесиңер. Мен чын деп атат. Себеп бул реанимация, то есть бул операционный блоктун тагдыры пока чечиле элек. Бул өзү изначально биздин врач катары, хирург катары көз карашыбыз андай стандартка жооп бербегендей немеде башталган. Бул биринчиси. Экинчиси эрге отурган эле кыйшык отурган дейсизби? Экинчиси бул андан кийин мага аябай секретарын жөнөтүп, өзү чалып кол коюп берип койчу деп следствие жүргөн. Аябай жуучу түштү. Мага суранган. Мен отказ кылгам. Койгонмун деп. Бул биринчиси. Экинчиси бул жерде жаңы лифт жүрсөңөр мен көрсөтөм. Жаңы лифт болгон. Бул директор Ашимов Жамал Сабековичтин убагында андан мурунку директор. Ушул лифт жаңы болгондо мындан ордунда эски лифт бар болчу. Баягы калдырган. Эски Советтер Союзуна калган. Ошондон темирлер чыккан. Ушул лифттин ичинде батасы. Анан ал темирлер чыгып, азыр мен көрсөтөм, эшиктин кире бериште, баягы силер кирген жерде демонтаж болгон. Тез күч тартсаң. Алма билбейм азыр.
эски чыккан демонтаждар чыккан эски лифттин темирлери бар болчу. Ошону бир күнү февраль айында мени чакырып, себеби мен ал бөлүмдөн менин колумда балдар көп иштейт болчу. Теги балдарды айтып, ошону үйгө таштатып койчу, уже списание кылып, мен аны сатып алдым деди. Өзү. Бул боюнча неме Бишкек шаардык прокуратуранын немеси бар. Алар да ушинтип видео тарткан, что следственный экспертиза жүргөндөр. Бул жерде мына жерде жаткан болчу. Теңиз. Бул жерде ошо темирдин мотору, чыккан тросу, угольниги, бүт немелери бул жерде. Ушул жерде анан жакта жаткан болчу. Тиги жерде. Мына кроваттардын ар жагы. Ал жерде бир машина жүктөп аткан, ал акча. А мен балдарга айттым, неден жүктөп, неме алып бергин. Анан ошол боюнча мен прокуратурага көрсөттүм да, үйүнө алып барып түшүрүп бергенмин деп. Берген деп ошондо айтты. Мен алып барып бер деди, алып барып бердим деп, мен анын приказын аткаргам деп, еще дагы буга ошол ишине дагы бир иш кошулат да. Анан буга иш козгоп бир неме алып чыккандан кийин, кийин эле бул жерде ал жак анын адам тарапташтарынан кээ бир немесинен ошондой бул жерден бул кишинин орун басарлыгынан кетириш керек деген атакалар болуп атат да мага. Ошолордун бири орууна кошулду дейсизби? Бул видео 2022 жылы мартта болгон бул окуя. Бирок бул ошол убакта муштап берген. Мен муштап берген. Бирок бул ал убакта унчуккан эмес. Эмне болдуңар деп сурап да койгон эмес. Балким билген эмес. Билген, может билгендир эле. Кийин ошол октябрда келгенде бул анан жесткий дискти алып, буну мага компромат катары сактап жүргөн да. Анан ноябрда деп чыгып атпайбы? Окуя өзү мартта болгон. 22-жыл мартта. Ноябрда бул ошол генеральный прокуратурага келдим, как раз мага кол коюп берип жүр деп жалынган убакта бул мен көнбөй койгондо бул телефонуна жүктөп алган. Ушул иштер боюнча коргоо органдарынан 2-3 күндөн бери бир байланыштыбы сизге? Магабы? Жок. Байланыш элеге. Бул институт баягы обращениеда жүрөт, что Кудайбергиев Талгат Зубкович инвестор спонсорлору талап жасап. Бул институт эсебинен эмес. Институттун эсебинен болгон. Жок, тигил айтымында да. Анын айтымында ал өзү жүгүрүп спонсор таап, буну институттун казынасынан эмес, мен өзүм жеке спонсорлор аркылуу деп жүрөт бир сөзүндө. Бул лифти Ашимов Жамал Сабекович андан мурунку директордун убагында башталган болчу. Ошолор институттун акчасына болгон лифт. Анан дагы бир жеринде сөз жүрөт, нол жерди полный колду мен кылганмын деп. Нол жерди муну нол жерде отурган деп. Калдаман. Азыр. Бүтүп атат. Бул жерди Исаконович атабыздын небереси Сталбек Акынбаев Сталбек Медерович өзүнүн жеке неме атасынын эстелиги, чоң атасынын эстелиги үчүн ушул жерге ошол жасап берген. Ал киши бизге дайыма бул институтта бул Акынбаев атабыздын руху неме болсун деп ал киши бизге көп жардам берип турат. Болчу. Макул жакта лифт боюнча чыгып турду. Лифт боюнча чыгып турду. Андан кийин мен сиздин кыз жумушка келгенде эмне жумуш болду? Биз мына бул балдар жүрөктүн тубаса кемтиктери, жүрөгүндө парогу бар жаш бөбөк балдар. Бул бизге 7 областан, Кыргызстан боюнча 7 областан келип, ар бирине жүрөгүнө ушул балдарга операция жасалып, анан ушул жерден операциядан кийин палатага түшүп, палатада дарыланып ошондон үйүнө чыгып кетишет да. Бизде жүрөк порог боюнча Кыргызстанда аябай
балдар көп. Мына бул баланын жатканына канча күн болду Арслан? Мына 16 күн болду. Мурун биз келгенге чейин мындай аппараттар жок болчу. Мына бул баланын өзүндө эле бул инфузомат деп коет. Ар бир дарынын каплясын, дозировкасын эсептеп баланын организмине берип турат да. Через система аркылуу. Мына бул аппараттар жок болчу. Болгону 22 эле уштук аппараттар болчу. Биз келип биринчи ушундан баштадык. Мына ушул бир бала операция болсо, мына бул балада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 бала ондон инфузомат ушуну занимать этип калса, бизде операция токтойт болчу да. Башка балдар уже очередь. Кайсы айда коюлду? Бул май айында алып келдик. Май айында алып келдик. Могул дагы жакында өзүнүн күчүбүз менен алдык. Ушул айда. Аябай эскирип, вообще мурунку жетекчилердин убагында 20 эле уштук алып, операциялар токтоп. Мен азыр чын айтканда буякта өз көзүм менен көрүп атпайм ба? Бул жактагы эмоцияларды балдардын көз карашын көрүп атам да. Анан мен бул жерде баягы кандай десем, ушул окуя сиздердин эле алаксыз жумушка болгон баягы бардыгы эле жумушта өзүмдө бир мындай айтканда тынчтык болуш керек го баштачы, анан жумуш жакшы жасайсың го. Эми ошол убакта бул дагы пациент үчүн, пациенттин ден соолугу үчүн сөз талашып кетип ошондой болгон экен. Бул жерде аябай тяжелый пациенттер бар болчу. Ошол окуя. Ошол пациент бул жерде аябай жумуш болот. Мына ар бир давление. Көрүп атам, өз көзүм менен көрүп атам. Ар бир давлениясы, жүрөгүнүн соккону, дем алганы, бул балдар круглосуточно ушул жерде отуруп, ар бир дарыны, дозировкаларын, жылбай медсестралар ушинтип иштеп карашат. Ошо жанынан чыкпай эле карап отурат кезинде кечке турам, аппаратты өйдө болду, эмне болду, давление көтөрүлдү. Себеп жүрөктө башка өзү вообще кардиохирургиянын жүрөк хирургиясыны бул медицинанын падышасы деп коет да. Бул бир элемент, например, калий көп болуп кетсе дагы, аз болуп кетсе дагы, бала или пациент оорулуу жүрөгү токтоп калышы мүмкүн. Өтө тоң кейиш. Ар биринин элементтерини мындай кылып, монтип биз жазып анализдерди 8'de алынды. Ар 2-3 саатта анализ алып контролдеп турабыз. Мына калий, натрий. Себеби бир өзү бир мындай ар бери жылда турган болсо, бул деген өмүргө коркунуч жаратышы мүмкүн. Дарылар да. Чоңдор каякта? Чоңдор азыр палатага которулуп кетишти. Азыр мына бул жерди бошотту, бул жакта бир пациентка түшөт. Жүрөгүнүн клапаны тарокке алмашылып, азыр уже операция. Бул жерде 24 саат дарыгерлер карап отурат экен. 24 саат дарыгерлер. 24 сааттын ичинде жок болуп кетсекчи. Тешке чыгып кетсең же башка. Бул аябай кечиримсиз неме. Бул өмүр, ар бир пациенттин өмүрү. Пациенттин өмүрү бардык нерседен жогору туруш керек. Мурдакы директор канча убакыт отурду ошол жакта? Бул жакта 2 жыл директор болуп турду. 2 жыл болуп турду. Анын үчүн эмне жумуш кылган? Мен системаны жамандадым болгон. Не жумуш кылдым ошо? Баягы мен айткан операционный блокту могул жерде жасамыш болгон мына. Буну эми пока эксперт ошол жерде тура албайт. Турат, бул жерде судебно строительный экспертиза прокуратура тарабынан дайындалган. Себеп бул биринчиден бунун документи туура эмес. Экинчиден бунун стандартка жооп бербейби, биздин сырттан зарубежден келген коноктор. Бул эски эле аппараттар го, мурдакы эле. Эми мына бул деле 80 союз малына калган. Каатырсыз, баштан баштайчы. Ушул жакты капиталдык ремонттон өткөрдүбү ошондо? Операцион Ушул жерде бузуп, немени
жаңы операционный кылам деген ою болгонбу билбейм, ушул ошол ремонттон өткөндөн кийин ичиндеги аппараттары да кошулду беле ушул тендердин ичине. мен аны билбейт экенмин, себебі өзү өткөрбөйм. Мен көргөндөн азыр мына союз аппараттар турат да. Ошол немелер турат. Бул мунун арты кафелди сыйрып салган. Мына эгер кичине ачылса эле чаң чыгат. Азыр такта иретин да бир кошуп чыгып коюшум бар да мен. Мына могул жакка ушул бөлмөнү анан жасаганга 2 миллион 800 миң сом каражаттын тегерегинде акча жумшалган дешет да. Бул жактын мынакей дуалдары угатасызбы? Угатасыз. Жабдыктары мынакей союздан калган эски, мына кадимкидей эле шланг, кадимкидей болгону мына ушул операционный стол гана жаңы экен. Мына калган бүт эле эски ушул бойдон. Ушул бөлмөнүн ичине балким мен жаңылтып алышым мүмкүн, мейли кошуп коелчу. Кошумча бул жакта да бир бөлмө бар. Бул жаңы экен, кол жууган жер. Биякта кошумча иштер болуптур, эшиги алмаштырылыптыр. Биякта алты жанагы эле. Ушуга 2 миллион 800 миң сом кетиптир. Эми өзүңүздөр эсептеп. Бул аппарат бул жакта ремонт болгон эмес. Нол союздуку. Бул дагы союз малынан калган. Союзмун деп айтып атпай кирип келгендер. Ооба. Мен союзмун деп. Нол аппаратты биз Кувейттен, Минздравдан суранып жүрүп, жардам катары мен жүгүрүп жүрүп. Булар эми силер болгондон кийин. Мен ушул аппаратты, бул дагы арабтардан келген, Кувейттен. Мурда алынган. Алар да 3 жылдан кийин списание болот экен. Биз бирок иштетип атабыз буну. Себеби бул аппарат. Бул эмнеге жардам? Бул наркоздук. Бул дыхательный наркозный аппарат деп коет. Бирок бул деле биз үчүн аябай керек. Бул жардам катары бекер келген. Бекер келди. Минздравдын жардамы менен бекер келди. Бунун аппараттын жаңысы мен азыркы эгер неме болсом 4,5 миллион сомдук аппарат. Бул здание Советтер Союзунда курулган. Мына акыркы күндөрү бизге араб Германиядан инженерлер келди. Бул капитальный ремонт кылса дагы уже аябай чоң каражат кетет экен. И бир жерлери стандартта жол бербейт. Аны кылыш үчүн бул зданиянын көп крышаларын ачып, вентиляционный шахталарын өзүн кайрадан башынан жасаш керек. Ошон үчүн мына биздин директор экөөбүздүн программабыз, проектибиз бар. Мына бул жерде биздин жаңы участок бар. То есть участок ушул институтка тиешелүү 49 соток. Буюрса ушул жерге жакшы жаңы эл аралык стандартка жооп берген жаңы здание курабыз деген пландар. Өзүңөрдүн алар келе бюджет эми бияка деле тамаша акча кетпейт да. Эми бул институттун Минздравда акча болбосу керек. Буну биз инвестор табабызбы же эле өкмөт жактан бир жакшы жардам болобу? Эгер ушул жерге зыңкыйган бир чоң 7 этаждуу, 9 этаждуу чоң бир международный немеге эл аралык стандартка жооп берген аңгыраган здание түшүп калса, Кыргызстанда жүрөк хирургиясына аябай бир Пайдасын тийгизмек. Пайдасын тийгизмек. Балдарга наристе жүрөгүндө порог бар, наристе балдарга аябай жакшы болот. Азыр батпайт бул жакта. Очередь бар, место бошобойт, реанимацияны көрдүмү 4 эле койка. Эгер бул жерге 15-20 койка, 4-5 операционный койкалар чоң Кыргызстандагы наристелердин алдын алган бир көйгөй чечилмек. Жакшы, сиздердин ой тилектериңер, баягы жасап жаткан жумуштарыңар жакшы экен. Карет жок, иштеп аткан киши иштеп атат деп ачык эле айтыш керек да. Анан баягы ички интеградан арылып эле бир аз. Анан чоңураак иштерге кадам жасасыздар, ошондо баягы туураак болот деп. Менин максатым, мен жетекчи болдуна 1,5 ай келди. Менин оюм таза иштеп, элге кызмат кылып, министрликтин ишенимин акташ болчу бир вариант. Экинчи вариант мурункудай ар бир немеге азгырылып, орусча айтканда соблазн. Кечириңиз, сөзгө алчы. Баягы чоң болуп, жетекчи болгондордун баары эле бир байыраак болуп, анан анча-мынча баягы шапке деген тема болот эле да, баягы мурдакы өткөн учурлардачы. Анан сиздин мындай чынын айтсаңыз,
мына мен социалдык абалыңыз кандай? социалдык абалым мына Чынын айтсаңыз текшеребиз анда. текшергиле. Менин налоговыйдан текшергиле, Минюстан текшергиле, бардык жактан текшергиле. Менин ипотекага, мамлекеттик ипотекадан алган бир эле үйүм бар. Аны азыр дагы айлыктан төлөйм. Башка менде эч нерсе жок. Машинам бар. Машинам жумушка эртең менен двойка менен келем, Лев Толстой двойка менен келем, кечинде пешком эле жумуштан чыгып 15 мүнөттүк жол пешком кетем. Себеп мен аябай жакшы билем. Азыркы убакта президент өкмөттүн жүргүзүп аткан коррупцияга каршы системасы бул аябай эффективдүү эме. Государство мамлекеттик кызматка келип байым деген психологияны уже элдер мен любой жетекчиге айтарым. Аны унутуш керек. Азыркы период башка. Анда байыш керек болсо максат. Анда мамлекеттик жумушту таштап салып, Бизнес кылып, алып сатып бир нерсе неме ошол жака кетиш керек. Себеп кыйшыгыш илгери кыргызда айтмакчы 40 жылда эмес, азыр 4 айда эле чыгып камалганы камалып, киргени кирип кетет. Ошон үчүн бул жерде эки эле или мамлекеттик элге таза иштейсиң, или анда лучше тапшырыш керек дагы кетиш керек. соодаңды кылабы. Сооданы кыласыңбы, Россияга кетесиңби, башка жака кетесиңби? Түшүнүктүү. Рахмат. Социалдык тармактарга ошо сиздин башка дарыгериңиз менен болгон түшүнбөстүгүңүздөр жана дагы анын ошол коллективине кылган мамилеси жөнүндө сөз болду да. Дегенкиси сөз башы эмнеден башталган? Бул конфликттин башы. Бул конфликттин башы ошол аталган конфликт 2022-2023 декабрь, январь айында эле башталган. Себеби дегенде жалпы жамаат эки жаатка бөлүнүп, ортодон ар кандай интригант коллегалардын айынан башкы ошол мурдакы иштеп кеткен директор Кудайбердиевди жумуштан кетирүү максатында көздөгөн айынан ушундай жагдай келип чыккан. Азыркы башкы дарыгердин коллективине болгон мамилесин баалап өтсөңүз. Жогоруда видеодо көргөндөй эле лично мага кылган мамилесин айтайын. Мага кылган мамилеси эми билдирбейт. Бирок башка коллективтерге бөлүм башчыларга айтат экен, артынан рапорт жаз, эки рапорт менен кетиребиз деген сөздөрдү айтыптыр. Мен өз көзүмө мынтип айта албайт. Бирок бир канча видео запистер бар. Анын аягында сиздерге коюп берем. Ал мисалы кечеги интернетке тарап видеодо ал бирөөнү бир дарыгерди муштап жиберип атат да. Бунун аягы эмне менен бүттү? Жана башы эмнеден башталган, чыр эмнеден болду эле ал муштаган? Чыр ошол жумуш учурунда бири-бири менен пикир келишпестиктин айынан ошо өзүнүн эмоциясын кармай албай, муштум менен ошо тумшукка чаап жиберген видеону байкасаңыздар болот. Ал муш жеген дарыгер ким? Муш жеген дарыгер аты жөнүн айтпай эле коеюн, ошол жерде окуп үйрөнүп аткан адис болчу, аспирант. Азыр ал кеткен, академ отпуск алып. Эмне ошол окуя себеп болду? Аны өзү айтсын. Мүмкүн ошол өзүнүн достоинство деп коет, ошонусун жоготкон үчүн кеткендир. Мүмкүн ошол кесиптештердин алдында, бейтаптардын алдында, ошондой эле кыздардын алдында таяк жеп, кандайдыр бир стресске түшүп калган абалда болгондур. Аны өзү айтат. Ошо башка дарыгердин ушул сыяктуу баягы муштум менен болгон чыр чатактар барбы дагы башка коллегалар менен дагы? Сиз көргөндөн. Мен сизге карата болгон. Угуп жүрөм, бирок көргөн мындай факты, видеого түшүп калган факты еще көрүнө элек. Мүмкүн дагы бардыр. Мен көргөн ушул эле. Ал сиз ошо өкүл бала министрдин, азыркы саламаттык сактоо министринин өкүл баласы деп жатасыз да, эмнеге таянып айтып жатасыз? Ал эл оозунда айтылып келатат. Элдин баары ошону билет экен. Ошол эле учурда сиз тарапка дагы социалдык тармактарда жазып жатышат, ошо Кудайбердиевдин өкүл баласы деп сизди. Мен эч кандай өкүл ата, өкүл апа койгон эмесмин. Бул Кудайбердиев менин кесиптешим. Кудайбердиевдин ошо коррупциялык схемаларды уюштургандыгы үчүн кармалгандыгы чынбы? Азыр айтып берейин. Ушуга себеп деле ушул главврач болгон. Бул главврач ачыгын айтканда
бөлім башчы Руслан деген мыкты, жумушун мыкты билген кишини, дарыгерди, реаниматолог бөлім башчыны ар кандай подстава менен ошо кийимдерин чечкен койгон жерине пустой бөтөлкөлөрдү коюп атып, бул арак ичеткен мындай кылат экен деп ошонун жумуштан бөлім башчылыктан түшүрөт. Бөлім башчылыктан түшүрүп, өзү бөлім башчы болот. Кудайбердиев бул мурдакы кеткен, бул ошол главврачтын мындайча айтканда руководители болот, устазы болот. Бөлім башчысын, өзүнүн бөлім башчысын жумуштан, бөлім башчылыктан түшүрүп, өзүнүн устазын өзү заявление жазып кетирген эмнелерди күтсө болот. Бул кетирген себеби мындай болот. Жаңы лифт алмаштырат. Жаңы заманбап лифти коет ошо Кудайбердиев. Эски чирип калган, эскилиги жетип чирип калган лифти бул главврач ошол Кудайбердиевдин үйүнө машинасы менен алып барып берет. Алып барып берет дагы кийин заявлениясына жазат. Мына мен үйүнө лифттин эшиктерин алып барып бергенмин. Темирлер ошол жакта жатат деп. Заявление негизинде текшерип чыкканда чындыгында үйүнөн ошол лифттин темирлери чыгат. Бул деген строй мусор чириген. Ошонун айынан Кудайбердиев кетет жумуштан. Ошо коллегалар айтып атат, сен жөндөн-жөн реанимацияга чакырган жок. Реанимацияда өлүм болот, смертность болот. Кишини жөн эле подстава кылып кетирип бериш оңой. Эмнени күтүп атасың деп айткан врачтар үчүн мен ошол жерден баарын түшүнүп, мен жумуштан кеттим. Дагы социалдык тармактарда ошо сизди аңдып жүрүү боюнча дагы видео тарады. Муну кандай деп баалайсыз? Аңдып жүрүү боюнча мүмкүн мен бул табышмак, чындыгында мүмкүн мамлекет көзөмөлүн алып аткандыр, кандай жүрөт бул деп. Мүмкүн тескерисинче менин артыман аңдып, мындай кылыш керек, сабаш керек, же өлтүрүш керек деген мүмкүн башка версиялар болушу мүмкүн. Бул деген табышмак. Эми жөнөкөй эле катардагы башка дарыгер ушунчалык баягы адамдык сапаттан чыккан адамдарга барат деп ойлойсузбу? Если мүмкүн адам өзүнүн кандайдыр бир мындайча айтканда психологиялык жактан, психиатриялык жактан өзүнүн эмоциясын кармай албаса, бул ушундай адамдарда слабость оору бар, синдромго кирет ушундайлар. Текшерүүдөн өтүш керек. Текшерүүдөн өткөндөн кийин гана ошол өзүнүн жумушун аткарса болот. Дегенкиси ушу дарыгерлер канча убакытта бир ушу психологиялык жактан, психиатрдан өтүп турат, мындай бир тесттен өтүп турабы, мүмкүнбү? Мисалы, милиция кызматкерлери бир квартал сайын, жыл сайын өтүп турат да, текшерилип. Эгер ошондон өтсө гана ары карай кызматын улантат да. Дарыгерлер ушундай барбы мыйзамда? Дарыгерлерде, к сожалению, мындай нерсе жок. Ошо мындай нерсе жок болгон үчүн ушундай жагдайлар чыгып атат. Эгер ушу сиз туура айттыңыз, ушундай дарыгерлерди психиатриялык жактан, психологиялык жактан ар бир 6 айда, ар бир жылда, тем более ушундай кесип, оор кесиптин ээлерин өткөрүп турса, бир канча билинип калат. Кимдин психоэмоциональный устойчивость жакшы, кимдики начар иштей албайт коллектив менен. Ошо учурдан пайдаланып, ошо саламаттык сактоо министрлигине кайрылам. Ушундай оор кесиптин көп иштеген ошо докторлорду ушундай психоэмоциональный, мындайча айтканда, текшерүүдөн өткөрүп, билип турсаңыздар, коомдо мынчалык интрига болбойт эле. Баары жакшы болот деп ойлойм. Мисалы, ар бир жаран мыйзам боюнча, ар бир жаран эгер бир кылмыштуулукту көрүп жатса, же болбосо бир адамга бир адам зомбулук жасап жаткандыгын көрсө, сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына кайрылуусу шарт болуп эсептелинет да. Сиз мисалы сиздин коллегаңызды муштап жиберген башка дарыгердин үстүнөн тийиштүү органдарга кайрылдыңызбы? Ошого чара көрүп бериңиздер, мынакей мен көрдүм, видео бар деп. Бул маалымат менин WhatsApp'ымда турат. Кече жакында эле бир 3 күн болду. WhatsApp желесинде айланып жүрөт экен. WhatsApp желесинен келип калды. Ачсам өзүбүздүн отделение, өзүбүздүн ошол иштеген реанимация, балдардын баарын тааныдым. Ошол жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 киши турган, ошол жерде туруптур. Мен кеч көрүп аттым. Мен сразу эле сетке чыгардым. Себеби дегенде общий социальный сетке чыгарсаң, калың эл, калыс эл бүт баарын таразалап, көрүп, аны эч кандай бурмалай албайт. Бирок чара колдонуу укук коргоо органдарынын колунда да. Ушул сет аркылуу ошол укук коргоо органдарына да жетет деп ишенем. Ишенесиз? Балким башка дарыгер ошол муштаган мен эмесмин деши мүмкүн да, чынбы? Ал жерде сөзсүз түрдө мүмкүн болушу мүмкүн. Ал жерде бейтап турган, жанында дагы бир кыз турган, медсестра турган, дагы бир 3-чү этаждын бөлүм башчысы турган, ординатор бала турган, 2-чи ординатор бала турган, жана врач турган. 6 өзү менен 7 киши турган ошол жерде. Танып келиши мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол убакта ошол жерде ошол урган жигит заведующий болуп турган ошол убактачы. Кантип эле өзүнүн отделениясында ушундайды. Бул боюнча сизге министрликтен же башка бир тийиштүү жактардан
мындай кайрылуу болуп кандай дейсиң, же бир компромисске келели, же болбосо бир ушулга сыяктуу дагы фактылар барбы деп кайрылыштыбы? Же эч кандай реакция болгон жокпу? Facebook желесинен ошо министрдин орун басары чыкты SMS аркылуу. Кел сүйлөшөбүз деп телефон номерин берип. А мен ошол убакта аябай сүйлөшө албай бош эмес болчумун. Только жазышабыз дедим. Жазыштык, ошондо бир сурады, эмне болуп атат, эмне басым болду деп. Анан бир тур ишенбей кеттим. Чындап эле ошолбу, ошол эмеспи деп. Анан айттым, болгон ушундай деп. А калган дагы сүйлөшөбүз деген убакыт боюнча ошол бойдон калып кетти. Ошол жакта иштеген сиздердин коллегаңыздар мындай эсептейт экен да, ошол жумуштан кеткен дарыгерлер, жеке баягы медициналык жайлар менен контракт түзүп алып, айлыгы албетте көп. Ошон үчүн кетти. Анан эми кеткенден кийин жөн эле коюшпайбы деген пикирде экен да. Ар ким ар нерседе ойлойт. Анан сиздин өзүңүздүн жумуштан кеткендигиңиз жөнүндө сөз болуп атат да, мындай кандай, эмне принцип менен кеттиңиз? Эми принципте дагы кайталап айтып коеюн. Басап белгилесеңиз ушуну. Дагы бир кайталап айтып коеюн. Кеткен врачтар көпчүлүгү мынтип ачык сүйлөп айта албайт экен эмнегедир. Эмнеден коркот билбейм. Болгон айтыш керек. Жумуштан айтыш керек. Жумуштан коркот. Жумуштан коркуу, башкадан коркуу, кетсең да кетпесең айтышың керек ачык. Мен ачык айтып кетейин, ачык айтканды видеого жүктөп кеттим. Бизде ушундай болуп атат. Эмнеге үн катпайсыңар? Көзөмөлдөгөн бирөө барбы ушуну? Жөндөн жөн кетпейт да. 7 врач кетти. Мына 2-3 күн болду. 7 врач канча убакытта кетти? 1 жылдабы, 2 жылдабы? 17 апрелде бүт трудовойун алып туруп кетишиптирлер. 7 врач. Главврач дайындалган 10 апрелде дайындалган. Мен 26 майда кеттим. Кече 3 июнда 6 врач арызын бериптир. Ошол эле жерден иштебейбиз деп. Эмне себептен берген өздөрү айтсын анан. Маалыматтарга караганда кайра Минздрав чакыртып, кеткен врачтардын заявленияларын жокко чыгарабыз, кетпегиле деп ушинтип айттыр. Билбейм, анан өздөрү айтат. Ошондо сиздер иштеген жакта, ошондо мындай дарыгерлер жок да турму азыр? Жокко эсе калыптыр да чынбы? Дарыгерлер бар, жок деп айтпайбыз. Эми жокко эсе да эми 7 врач кетиш деген эми 7 врач кетти, кийин 6 врач кетти. Медсестралар эсептеген жокмун. Медсестралар да бар бул жерде. Сиз врачтар жөнүндө сүйлөп атасыз? Врачтар жөнүндө. Медсестралар да бар. Мына санитардан баштап бар. Аны кошкондо 20-дан ашып кетти. Эмнеге ошого үн катпайт? Реакция болуш керек да. Же мүмкүн бул өйдө жактын планы. Бул институтту ушинтип туруп, жоюп туруп, башка институтка кошуп коебуз. Же башка больница болуп кетиши мүмкүн деп айтканчы. Же чет жактан башка врачтар келет даган, контракт менен иштейт деген. Бул табышмак биз үчүн. Жөндөн жөн айтып аткан жерим жок мун. Жөндөн жөн бирден кетирген бул кандайдыр бир нерсе болушу мүмкүн. Табышмак бул. Убакыт көрсөтөт. Эми ал институтту жойгондо эмне пайда табышат? Мисалы, сиздин оюңузчачы. Институтту эмне пайда табышы мүмкүн? Кимдир бир силердин зыяныңар эмнеге тийип атат? Кимге тийип атат? Биздин зыянды эми эл тартып атат. Зыяныңардыбы, же пайдаңардыбы? Зыяныбызды биз кеттикпи? Бизге постоянно консультация кеңеш алып турган айылдан келген, дагы башка тааныш жактан чалып келгендер бар. Азыр эми көчөдөн көрө албайсың да буларды. Ооба. Же машинада көрө албайсың текшерип. Ооба. Мүмкүн эмес. Айла жок айтып атам, мен жумуштан кеттим десем, түү ата эмне кылабыз деп кайра кеткендер болот атат айылдан. Зыян да ушул. Ал министрликке билбейм. Незаменимый не бывает деп коет. Мүмкүн кайра башка жактан врачтарды алып келип, окутуп, канча бир убакытта мүмкүн үйрөтүп, кайра врачтардын катар толтуруп алышы мүмкүн. Бирок кардиохирург деген штучная профессия. Эсептелүү эле болот. Общий хирург летчик болсо, кардиохирург космонавт болот. Бул эл оозунда айтылып келет. Жыйынтыктоо сөзүңүз. Жыйынтыктоо сөзүм, урматтуу калың эл. Бул жерде эч кандай провокация чакыра турган жерим жок. Бул жерде чындыкты баса белгилеп, эмне болуп атканын ушундай өмүрүмө коркунуч келсе деле ушинтип чыгып айтканым үчүн катуу айтып алсам, мындайча айтканда эмоцияга алдырып, башкача түшүнүп алсаңар, андай эмес. Чындык үчүн чыктым мен. Чындык болсун деп. Эгерде ушундай боло берсе, Кыргызстан келечеги кайда? Эгерде ушундай боло берсе, жаңы окуп доктор болом деп, чет жакта окуп Кыргызстаныма барып кызмат кылам деген болочок врачтардын ою кандай болуп калат? Бизде келечек жокпу ошондо деп.
Азыр эми бул врачтар жумуштан кетти бир канчалаган. Кээ биркилер частныйга же башка жакка барышы мүмкүн. Баарыбыз бара албайбыз частныйга, кардиохирургия. Кардиохирургия частный деле эсептелүү. Ал жерде дагы место мынча айтканда вакант. Саналуу. Эми убакыт көрсөтөт. Ушунча билимибиз менен көчөдө калбайбыз. Эң коркунучу ушул артыбыздан мындайча айтканда өч алуу болбосо, мамлекет бизди мындайча айтканда көзөмөлүнө алса, коруп калса жакшы болот эле. Дагы башка кесиптештеримди өз оюңарды айткыла деп чакырып кетем. Коркпогула, чындыктан тайбагыла. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр окуя дегенкиси кандай болгондугун. Мындан 2 күндөн бери социалдык тармактарда бир ак халатчан тумушка коюп жибериптир, бул ошо антип болсун, башка деген сөздөрдү айтып жатканбыз. Биз сиздерге ошол окуянын авторлору менен тааныштырдык. Ал окуя дегенкиси кандай болгон, түпкүлүгү эмне болгон, максат эмне болгондугу жөнүндө өзүңүздөр биз баары төкпай чачпай уктуңуздар. Тийиштүү факт кагаздардан бери көрдүңүздөр. Эми баягы эл тараза эл сынчы дейт. Биздин жумушубуз коомчулукта болуп жаткан иштерди, баягы резонанс болуп кеткен окуялардын күнгөй тескейи менен биринчи тарапты дагы экинчи тараптын дагы сөзүн алып берүү биздин жумушубуз. Ал эми жыйынтык чыгаруу баягы моралдык жагынан элдики, ал эми укук коргоо органы жагынан, чара колдонуу жагынан тийиштүү органдардыкы болуп эсептелинет. Бирок кандай болгон күндө дагы кайсыл тараптан күнөө кетсе дагы жумуш биринчи орунда болуш керек. Жумуштун кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин саламаттыгы биринчи орунда болуш керек. Аман туруңуздар.